тамак ичип. Бала төрөлгөн аябай сүйүндү да, эркек балалы болду, мен уланта турган мен бар деп артынан кала турган туяк берди ана. Киргенден кийин 10 саат жасалды го операция. Биз ошол жактан кеткен жокпуз. Көтөрүп алып чыгышты кичинекей иш ол. Ошондон кийин эле папам ушундай өмүр бою ушундай жашап калабызбы деп ушундай эл жокто сүйлөшүп, секреттешип калчубуз да. Өмүр бою тамак ичпей, мен жакшы табактар жасап, бактан сага көрсөтпөй каламбы деген күндөрүбүз болду. Анан үйдө жатта көрдүм да. Ушу кайра барокко мен ишкенге сүйүнгөн күндөргө жеттик да. Ар бир кыргыз баласы малга жакын келет. Шүкүрбек Кучкачев дагы сахманга чыгып, козу эмездеп эл үчүн кызматын кылды. Ал 1961 жылы Талас облусунун Талас районуна караштуу Манас айылында жарык дүйнөгө келген. Шүкүрбек Шабдановичтин балалыгы көп бир туугандын арасында кыргыздын улуттук оюндарына сугарылып, бактылуу өтүп жатты. Атасы Шабдан ата 5 маал намаз окуган, балдарына жакшы тарбия берген, үлгүлүү инсан болгон. Ошо окуйунда атам. Окуйунда атам? Каяка окуйунда атасың? Фрунзеде политехте. Фрунзедеги политехкеби? Ооба. Кайча окуган не бар, андан көрө маяктагы койлорду жайып жүрө бербейлиби? Ал 9-класстан кийин Манас айылынан Чат Базар айылындагы мектепке которулуп, 11-класста аяктап, аскерге кетет. Аскердик мөөнөтүн Германияда өтүп, сержант болуп кайтат. Аскерден келгенден кийин политехникалык окуу жайга өтүп, студент болот. Кучкачев Шүкүр Шалданович, мен сени биздин сыймыктуу политех окуу жайынын студент болушуң менен куттуктайм. 1985 жылы 26 октябрда Ысык көлдүн кызы Эркингүл жеңебиз менен баш кошот. 1983 жылдан баштап 1988 жылдарга чейин авторемонт заводунда иштеп, ак эмгеги менен үй бүлөсүн багып жатты. Кокустан 1998 жылы кыргызды кыйын кырдаал каптап турган кезде Шүкүрбек Шабдановичти кырсык басып, башына чоң сыноо келди. Бирок ага сынган жок. Жараткан сыноону көтөрө алчу пендесине берет демекчи. 9 жолку операциядан кийин майыптардын тагдырын жон териси менен сезди. Тамагына пайда болгон жара кызыл өңгөштү кысып, ал ичкерип кеткен болот. Мындай оор операция докторлордун практикасында биринчи жолу жасалгандыктан 10 саат убакытты алат. Бул боюнча каарманыбыз меникиндей оор операцияларга Москвадагы онкология институтунун директору академик Михаил Иванович келип жардам берчү экен. Ал келбей калып, өздөрү жасап, билбей 12 сантиметрчилик кызыл өңгөштү кесип алышат. Кесип алгандардын эч кимге айтышпайт. Үн байланыштарымдын баары үзүлүп, палатага чыкканда сүйлөй албай, үнүм чыкпай калды. Операцияга 80 килограмм болуп кирип, ооруканадан 35 килограмм болуп чыккам, деп оор эскерет. 98 жылы операция где-то күн жылып калган, жазында болгон. Ооруп жүргөнүн мен өзүм көзүмөн көрдүм. Тамак ичип, больницалап, биринчи операция болгон күнүн эсимде бар. Операция даярданып, папам мурутчан жүрчү, ошо мурутун алып салып, мага келип күлүп, карачы деп көргөзгөн да. Көрсө, ошо операцияга кирди. Киргенден кийин 10 саат жасалды го операция. Биз ошол жактан кеткен жокпуз. Мен анда кичинекей кыз болчумун. 5-6 класс болчумун. Анан ошол жакта больница жакта паркта ойноп, анан ушу кечинде чыкты операциядан. Операциядан кийин 3 күндөн кийин көрдүм, 2 күндөн көрдүм, реанимацияда жаттым. Ошондо папам мындай толук, жашнакай деп ою узун киши болчу. Эле
көтөрүп алып чыгышты кичинекей ошол ошондон кийин эле папам больницадан чыккан жок. Жоон ичегиңден алып кызыл өңгөчүңө туташтырсак баары жакшы болот деген дарыгерлердин кеңешине макул болуп, экинчи жолу 10 сааттык, үчүнчү жолу 9 сааттык операцияларды баштан кечирет. Бул жолу да туура эмес операция жасалгандыктан дарыгерлердин экинчи эшик менен качып кетип, туугандары өздөрү көтөрүп реанимацияга киргизишкенин, жоон ичегиси кесиле берип түгөнгөнүн Шүкүрбек Шабданович өкүнүү менен айтат. Баспай калганда келинчегинин операцияга басып кирген, эми бутунан тургузуп бергиле деп, боздогонуна карабай, баары бир өлөт дегенди карашпай коюп, үйүнө носилка менен чыгарып кетишет. Башына мына ушундай оор сыноо түшүп турса дагы, Эркингүл жеңе жолдошун эч качан жолго таштаган эмес. Агабыздын жашоосуна жарыгын, мээримин төгүп турду. Жолдошу ооруп жаткан жылдары жеңебиз эч кимге билгизбей иштеп, үй бүлөсүн багып жүрдү. Кайратынан жамбаган Шүкүрбек Кочкачев өлөт дегенден кийин 6 жылдан соң уулду, 1 жылдан кийин кызду, 2 балалуу болдум деп сыймыктанат. Сабырдуу жубайы Эркингүл жеңе мыкты адамдардын тукумун улап, 2 кыз, 1 уул төрөп берип, татыктуу жар боло алды. Шүкү 1998 жылы ошондо 36 жашта болчу. 36 жашында операция болду. Ошондо мүчө жашында болду да. Жакшы эле ырымдадык. Анан ушу негизи 88 жылы башталган оорусу. Ошондо эле операция бер деген. Ошондо өзү бербей жүрүп, рак экем деп эле коркуп эле тескери карап эле жатып, вообще ойлонуп калган, көрсө диагнозун көрүп алып эле переживать этип бербей эле коеюн деп коюптур. Анан 10 жылдан кийин бердик. Ошо оорус башталгандан бери 10 жылдан кийин бердик, 98 жылы. Ошондо 36 жашында болду операция. Андан бери 23 жыл болду. Анан балам ошо 2004 жылы төрөлдү. Как раз операция болуп үйдө отурчу Шүкү. Анан ошо бала төрөлгөнүнө аябай сүйүндү да, ошо эркек балалуу болду, мени уланта турган мен бар депчи, артыман кала турган тыяк берди. Анан ошо баланы өзү бакты. Мен декретке отурбай эле ошо бат эле жумушка чыгып кеттим. Өзү бакты баланы. Жаңы төрөлгөн баланын ымыркай баланы өзү бакты. Бир 2 жашка чейин өзү бакты, өзүм багам депчи. Мен келгичекти жалаң аяктын баарын сийдик кылбай таптаза алып бакчы. Анан мен келбей 2 күн сменде келип калам, кээде 2 суткада келем, кээде 3 суткада болуп калам. Неге суточный работада болчумун да. Анан келсем ошо тамагын даярдап, ошо өзү жанагындай перевязка менен жашаса да кичике баланы өзү бакчы да. Сен мен иштебесем, үйдө отурсам жок дегенде, бала багайын, сен иштесең да деп. Жуунтуп атканда, ваннага жуунтуп атканда булунку давление түшүп кетчи да. Анан ушу ваннадан чыгара албай калган күндөрүм болгондо, ал кетип калчу да, өзүн таштап, гемоглобин түшүп кетип. Анан ошол жерден чыгарып эле отургузуп алып эле сразу перевязка жасап, анан перевязканы ваннадан чыгарып алып бүтүрчүмүн. Азыр болсо өзү ваннадан чыккандан кийин жасай берсе перевязканы. Анан ошондой көп күндөр көп эле болду. Экөөбүз деле чогуу отурган кезде деле ушу бир дасторкондо тамак ичип отура албай калабызбы деп, ушундай өмүр бою ушундай жашап калабызбы деп, ушундай эл жокто сүйлөшүп, секреттешип калчубуз да. Өмүр бою тамак ичпей, мен жакшы табактар жасап, бактам, сага көрсөтпөй каламбы деген күндөрүбүз болду. Анан бул күндөрдүн да арты бар экен, көп кыйынчылыктар болду отодо. Анан чындыгында чогуу жолдош менен столдо тамак ичпей алган күнүң негизи жаман эле экен. Анан балдар чогойгондо өзүбүзчө отурабыз, өзүбүзчө отуруп ичебиз. Анан жолдошум өзүнчө ичет. Анан ага көрсөтпөй ыйлаган күндөрүм көп эле болду. Ушундай өмүр бою тамак ичпей калабы депчи. Анан көп эле аракет кылдык, операция кайра бердик. Анан ушу ийгиликтүү болбой калды эле, ошо боюнча эле калды да. Кайра кылган сайын эле еще начарлай берди. Анан аягында ушу кайра воронка менен ичкенге сүйүнгөн күндөргө жеттик да. Ошол күнгө да жетпей калган күндөрүбүз болгон, ичпес менен тамактанган күндөрүбүз болгон да. Ага жетпей, анан ошо эпте воронкага кайра жетип ичкенибизге абдан сүйүндүк. Үйдө жатта көрдүм да. Үйдө жатсаң, баягы 4 кыбыланы карап эле жөн эле жата берет экенсиң. Анан отуруп, ар кандай телевизордон ар кандай передачаларды көрүп, элдин бири-бирине жардам берип аткан көп китеп окуп чыктым. Анан кой, мен турушум керек, мен иштешим керек, мен мына 2 баламды багышым керек деп, анан кийин ушундай өзүм милдет койдум. Мен колумдан келет деген гана
ушундай дебис менен чыгып, анан ошол менен ишке аралашып кеттим. Анан ошол мага окшогон тагдырлаш майып адамдардын арасында жүрүп, ошолорго шык берип, ошолордун деми күчү менен анан жумушубуз башталып кетти. Азыр мына коомдук мүчөдө 22 000 киши коомдук мүчө менен иштешип атам. Андан ары мынагы региондордо, областтарда 12 бөлүмчөлөр иштеп атат. Баардыгы жакшы иштешип, майыпка жардам берип атабыз. Мамлекет эмне кылды, эмне кылып берет дебей, наоборот өзүбүздү бакканга үйрөнүп атабыз. Шүкүрбек Шабдановичтин мүнөзү жумшак, боорукер, анан да кеңпейил. Өз ишинде эмгекчил, өжөр жана кайраттуу, дос тууган классташтардын арасында күйүмдүү, койкум сөздүү, тамашакөй. Анын мыкты сапаттарынын бири уюштургуч. Ден соолуктун айынан мүмкүнчүлүгү чектелип турса дагы, адамдарга мотивация берип, ар кандай иш-чара, майрамдарды жогорку деңгээлде уюштуруп берүүгө шарт түзөт. Былтыркы 60 жылдык тоюнда анын бул сапаттарынын баары айтылып, келген коноктор Шүкүрбек Кучкачевдин кандай адам экендигине дагы бир ирет күбө болгон. Учурда Шүкүрбек Кучкачев 22 000 мүчөсү, 12 филиалы бар майыптар коомун жетектеп келет. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өздөрүн иш менен камсыздасак деген ниетте ишканаларды ачышкан, эмерек жасаган, пластик айнек чыгарган, полиграфиялык жана тегүү цехтери бар. Жалпы 200дөн ашык адам иш менен камсыздалып, үй бүлөсүн багып, күнүмдүк нанын таап келишет. Салыкты, соцфондду убагында төлөп, мыйзам чегинде иш алып барышат. Адамды адам кылган асыл эмгек демекчи. Адал эмгеге, кажыбас кайраты менен элге кызмат кылып жаткан Шүкүрбек Кучкачевга 2011 жылы Кыргыз Республикасынын ардак грамотасы, 2019 жылы даңк медали ыйгарылган. Өзү ден соолугунан аксап турса да, муңдууларга моюшуп, өкмөт эмне берет, мамлекет эмне кылат деп отуруп бербей, иштейли деп, айрым 6 саны аман адамдардан артык иш жасап жаткан Шүкүрбек Кучкачевга таазим. Кээ бирөөлөрдүн жан дүйнөсү майып болот. Андан Кудай сактасын. Шүкү өсү майып, жан дүйнөсү жакшы. Эл дегенде бул абдан азырда неметип калды го, жаш кезинде мен көрүп калдым балакеттин алайын. Ушу кедей кембагалдарга, анан мындай майыптарга, ушулардын баарына жардам берип, ушундай кылганда бул өсү. Бу аял жакшы, эр жакшы дейт. Бул келиним да өтө жакшы болду. Шүкү абдан оорукчал болду. Ошончо дагы иштеп жүрдү балакеттин алайын. Кыйынчылыкта канча жыл болду. Ушу келиним менен келиниме өтө ырасымында. Бул кабыкка шум дебей бир Шүкүнүн ою менен болуп, Шүкүнүн аябай багып. Эми тамакты дагы өсү берчи да алдыңгы кетейин келин. Мен ушуга ырасымын. 2021 жылы Баткен областындагы чек арада кагылышуу болуп, андан жарадар болгон кыргыз аскерлерине акчалай көмөгүн берип, мекенди сүйгөн инсан катары өзүн мыкты көрсөттү. Ар дайым турмуштан кыйналган 6 саны аман суу адамдарга дагы жардамын көрсөтүп, элдин катарынан калбай иштеп, элдин алды айдаган унаан айдап, жакшы адамдардын катарын толуктап, арабызда жүрөт. Жашоого жаралган соң бардык инсандын тилеги картайганча 6 саны аман, басып туруп жүрүп өмүрдөн өтүү. Бирок башыңа түшкөн тагдырдан качып кутула албайсың. Оорунун кадырын онтогон жан билет. Андыктан өзүнүн эле эмес, муңдууларга моюшуп, мүмкүнчүлүгү чектелген ар бир адамдын таламын талашып, ичкен ашын жерге койгон, майыптардын оор жүгүн көп жылдан бери көтөрүп, талыкпай иштеп жүргөн мыкты жетекчи Кыргыз Республикасынын майыптар коомунун төрагасы Шүкүрбек Шабдановичке алкыш. Ал киши жөнүндө жазуу, айтуу биз үчүн сыймык. Андыктан урматтуу Шүкүрбек Шабданович, ден соолукта бар болуңуз. Эмгек аракет жерде калбайт.